Бишкектен Москвага канча сом менен учса болот? Марттын этегине чейинки баа. Садыр Жапаров Эмират фондунун жетекчиси Хамат Салем Кардаус ал эмирини кабыл алды. Руслан Казакбаев бир дагы өлкө жападан жалгыз тышкы күчтөргө каршы туруштук бере албайт. Азамат Сиитов Өзбекстанда Садыр Жапаровду кызыгуу менен күтүшүүдө. Жакын капталардагы Бишкек-Москва каттамы боюнча билеттердин баалары тууралуу, ошондой эле Аэрофлоттун рейстери апрель айында токтотулабы же жокпу деген суроого материалдан жооп алыңыз. Жогорку Кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында Россияга авиабилеттердин баасы боюнча маселе көтөрүлгөн. Депутаттар Улукбек Ормонов менен Сайдалимжан Жураев Кыргыз Республикасынын жарандык авиация жаатындагы ишин карап чыгууну сунуш кылышкан. Ушул тапта Москва-Бишкек каттамындагы авиабилеттердин баасы 8 миңден 15 миң сомго чейин, ал эми кайра баратканда 50 миң сомго чейин болууда. Эмне мынча чоң айырмачылык бар? Ушундай баалар бизде гана экен. Өзбекстан менен Казакстанда билеттердин баасы 20-25 миң сомго чейин. Биздикилер эле ашыкча акча төлөп жатышат. Россиялыктар өздөрү алда канча арзан учушат. Бул маселени тезинен чечүү керек деген депутат Ормонов. Министрлер менен мекеме жетекчилеринин жоктугуна байланыштуу комитет жарандык авиация жаатындагы иштер боюнча маселени кароону кийинки жыйынга калтырган. Ормонов комитеттин аппаратында доклад жасай турчуларды толук келүүсүн камсыздоону өтүнгөн. Спутник редакциясы жакын капталарда Бишкектен Москвага учуу канча болорун билди. Ушул тапта Бишкек-Москва багыты боюнча учууларды 2 компания ишке ашырат. Бири Россиянын Аэрофлоту, экинчиси жергиликтүү авиатрафик. Ошол эле учурда Россияга билеттер 33 миңден 95-98 миңге чейин болууда. Авиатрафиктин сатуу бөлүмү Спутник агенттигине компанияда бирдиктүү тариф коюлганын билдирди. Россияга билеттер 33-34 миң сомдон сатылып жатат. Маселен, ушул жумада Бишкектен Москвага билеттер 33.700 деп турат. Эгер евронун курсу өзгөрбөсө, кийинки жума деле наркы өзгөрбөйт. Марттын этегинде авиабилеттердин баасы 34.700 сомго көтөрүлүшү мүмкүндүгү айтылды. Компания билдиргендей, жарандар учар алдында ПЦР тест тапшырып, сайттагы анкетаны толтуруш керек. Ал эми негиздеме деген документти тапшыруунун кереги жок. Россиялык Аэрофлоттун сатуу бөлүмүнө байланышууга мүмкүн болбогондуктан сайтындагы маалыматка үңүлдүк. Компания туруктуу каттамдарды 2-5 жана дем алыш күндөрү жүргүзөт. Москвага кезектеги рейси бүгүн 11 мартка белгиленген. Билеттин баасы 42.752 сом. Баа ушул айдын этегине чейин өзгөрбөй турганы жазылган. Анткени менен Кыргыз концепт туроператорунун кызматкери Аэрофлоттун сайтындагы баалар дайыма эле дал келбей турганын айткан. Компаниянын 12 мартта каттамында билеттин баасы 100 миң сомго чейин чукулдайт. Март айынын аягына чейин Бишкек-Москва, Шереметова авиабилеттердин баасы Кыргыз концепт тарабынан көрсөтүлгөн. 14 мартта 52.969, 16 мартта 79.026, 19 мартта 52.969, 21 мартта 79.026, 26 мартта 98.723, 28 мартта 42.193, 30 мартта 52.969. Жакында эле Аэрофлот Бишкек жана Ош шаарларына туруктуу эл аралык каттамдарын бир айга токтото турганы маалым болгон. Компания Кыргызстанга 28 марттан 30 апрелге чейин каттамдарын жүргүзбөйт. Бул чечим коронавирустун жайылышына байланыштуу экенин айтышкан. Мына эл аралык аэропорту маалымат катчысы Алия Курбанова бул маселе боюнча комментарий берип жатып, аларга каттамдар токтотуу боюнча расмий билдирүү келе электигин билдирген. Ушул эле маалыматты туроператор дагы тастыктап, буйрутмалар апрель айына чейин кабыл алынып жаткандыгын белгилешти. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн Шейх Заед бин Султан Аль Нахаян атындагы кайрымдуулук жана гуманитардык фондунун башкы директору Хамат Салем Кардаус ал эмирини кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынан маалымат кызматы билдирди. Биргелешип кызматташуунун, анын ичинде билим берүү тармагынын келечеги, ошондой эле аталган фонддун Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы аталган фонддун өлкөдөгү социалдык жана инфратүзүмдүк долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча ишмердүүлүгүн канаттануу менен белгиледи. Ал ошондой эле акыркы мезгилдерде исламдын жаркын идеяларына жамынып алган ар кандай кыймылдар диний экстремизмге үгүттөп, чыныгы исламдын баалуулуктарына шек келтирип, бүгүнкү күндө дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө коркунуч туудуруп жаткандыгына баса белгиледи. Садыр Жапаровдун белгилешинче, диний билимдин сапатын жогорулатуу жана кадрларды академиялык деңгээлде даярдоо жогоруда айтылгандай коркунучтарды алдын алууга жардам берет. Учурда Кыргызстан үчүн диний билим берүү актуалдуу маселе экендигин жана аны чечүү үчүн комплекстүү иш-чараларды кабыл алуу талап кылынарын баса белгиледи. Буга байланыштуу мамлекет башчы Токмок шаарындагы Ислам академиясынын курулуш долбоорун колдоп бергендиги үчүн Шейх Заед бин Султан Аль Нахаян атындагы фондко ыраазычылыгын билдирди. Президент Садыр Жапаров бул долбоор Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттын ортосундагы мамилелерди өнүктүрүүгө кошумча түрткү болоруна бекем ишенерин билдирип, үзүрлүү кызматташууну улантууга кызыккандар экенин айтты.
Бир дагы өлкө жападан жалгыз тышкы күчтөргө каршы туруштук бере албайт. Бул тууралуу кыргыз-түрк мамилесинин арналган илимий практикалык конференцияда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтымында ааламдашуу жана интеграция процесси жүрүүдө. Бир дагы аймак, бир дагы өлкө жападан жалгыз тышкы күчтөргө каршы туруштук бере албайт. Алар терроризм, экстремизм, куралдарды мыйзамсыз ташуу, аткезчилик, баңгизат сатуу дейт ал. Руслан Казакбаев Кыргызстан салмактуу так жана көп тараптуу саясат жүргүзөрүн белгиледи. Биринчи кезекте Кыргызстан жакын коңшулар менен тыгыз мамилелерди түзөт, деди министр. Булак Назар Ньюс KG. Өзбекстанда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун иш сапарын чоң кызыгуу менен күтүшүүдө. Бул тууралуу Кабар агенттигинин кабарчысына Өзбекстандын Улуттук университетинин профессору, социалдык илимдердин доктору Азамат Сиитов билдирди. Анын айтымында күн тартибиндеги эки тараптуу жана аймактык өз ара аракеттердин актуалдуу маселелерин бетме-бет талкуулоо Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүгүүсүндө жана Өзбек жана Кыргыз элинин ортосундагы бузулбас достукту бекемдөөдө чоң мааниге ээ. Өзбек окумуштуусунун пикиринде Өзбекстан жана Кыргызстан мындан мурда ондогон жылдар бою чечилбей келген маселелерди акырындык менен чечүүнү улантат. Менин көз карашымда мамлекеттер аралык кызматташтыктын маанилүү багыты катары товар алмашуунун көлөмүн өстүрүү, өндүрүштө энергетика жана айыл чарбасында кооперацияны күчөтүү, аймактар аралык байланышты жана гуманитардык алмашууларды кеңейтүү, натыйжалуу транспорт байланышы жана башка тармактарды өнүктүрүү боюнча аймактык долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу айтсак болот. Бул мамлекеттик чек аранын делимитациясы боюнча бирдиктүү иштер андан тышкары өкмөттөр аралык комиссиянын ишмердүүлүгүн активдештирүүгө да тиешелүү, деди өзбек эксперти. Азамат Сиитов илимий эксперттик коомчулуктун өкүлү катары жоошторго аралык түз байланыштагы бекемдөөгө, анын ичинде билим берүү мекемелеринин ортосунда эки тараптуу макулдашууларга, меморандумдарга кол коюу, студенттер жана окутуучулардын эки тараптуу практикасын колдоо жана кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Эң башкысы Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда жемиштүү кызматташтыкты улантуу үчүн бардык зарылчылыктар баарынан мурун өз ара ишеним бар, деди профессор. Булак Назар Ньюс KG. Өзбекстан Кыргызстанга $50 миллион бөлөт. Аркылуу экономикалык долбоорлор үчүн Өзбекстан Кыргызстанга $50 миллион бөлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Жыйында депутаттар Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө келишимдин ратификациясын жактырышты. Макулдашууга ылайык Өзбекстан Кыргызстанга каражат бөлөт. Фонддун кеңеши куралат. Ага Кыргызстандын жарандары кирет. Директорлор кеңеши 3 өзбекстандык, 2 кыргызстандык өкүлдөн турат. Биргелешкен фонд түзүү 2017-жылы ал кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандагы сапарында эле демилгеленген. Бирок план эми гана иш жүзүнө ашууда. Өлкө президенти Садыр Жапаров 11-12 март күндөрү Ташкентке барат. Булак Назар Ньюс KG. Бакыт Төрөбаев: ар бир депутаттын өзүнүн пикири, көз карашы бар. Кандай маселе болсун, эл чечет. Популисттик куру кыйкырык ишти эч качан алдыга жылдырбайт. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Урматтуу мекендештер, көчөгө чыгып кыйкырып ызы-чуу кылбай, парламентте талаш тартыш талкуу болуп турганы жакшы. Ар бир депутаттын өзүнүн пикири, көз карашы бар. Аларды сыйлайбыз. Айрым кесиптештер Конституцияга жамынып, өздөрүнүн бийликке болгон таарынычын айтып жатат. Алар популисттик идеяларды айтып, элдин көңүлүн башка жакка буруу аракеттерин көрүүдө. Баарынан эл тараза. Куру кыйкырык курсак тогузбайт. Кимибиз реалдуу иштерди жасап, кимибиз популизм менен алек болуп келе жатабыз. Анын баарын коомчулук көрүп турат. Кандай маселе болсун, эл чечет. Популисттик куру кыйкырык ишти эч качан алдыга жылдырбайт, деп билдирген Төрөбаев. Булак Назар Ньюс KG. Фелик Искулов менен Садыр Жапаров эмнеге жолукту? Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Фелик Искулов президент Садыр Жапаров менен жолукканын билдирди. Ал өлкө башчы менен бир катар маселелерди талкуулаганын белгиледи. Мен өзүм үчүн эч кандай кызмат сураган жокмун жана сурайын деген деле ниетим жок. Мен анын бардыгын башыман өткөргөм. Мен үчүн эң башкысы саясий туруктуулук жана экономикалык кризистен чыгуу үчүн ыкчам натыйжалуу чечимдерди табуу. Мен өлкөнүн экс-министри иштеп чыккан мультипликативдик эффектке ээ болгон калктын реалдуу акчалай кирешелерин жогорулатууга жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн тездетүүгө багытталган өтө кызыктуу социалдык долбоорго өлкө жетекчилигинен колдоо табуу үчүн жолукту. Мага кошумча экс-вице-премьер-министр Мамбетовдун тоо-кен жана энергетика жаатындагы жана башка тармактардагы конкреттүү көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган сунуштарын карап чыгып, ошондой эле айрым инвестициялык сунуштарды эске алуусун сурандым, деп билдирди ал. Фелик Искулов барлашуу учурунда саясаттагы маселелерди, анын ичинде конституциялык реформага карата сын айтканын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG.
Мадумаров тууралуу айтылган аңыз кептер. Жергиликтүү маалымат массалык каналдардын биринде саясатчы Адахан Мадумаровду үй бүлөсү менен эки айрылыш жолго түшкөнү тууралуу жазып чыкты. Убагында аракты өкүрдө ичип, кыздар менен шарактап шапар тээп жүрчү учурда үй бүлөсүн таштап кетти. Ачуусун кимден чыгарышын билбей, эми баш мыйзамдын долбооруна референдумга каршы чыгып баштады. Убагында Мадумаров президенттик башкаруу ылайыктуу деп айтып келген, эми өзүнүн сөзүнө каршы чыгып жатат. Аялы менен ажырашып кетсе эле баш мыйзамдын долбоору күнөөлүү болуп калабы деп кошумчалаган. Ишенимдүү булак белгилүү саясатчы Мадумаров тууралуу айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Баса, ШУМДУК инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.